Нурпрессте жаңылыктар түрмөгө, аны мен Айназ Кадыров алып барам. Саламатсыздарбы? Жогорку соттун Алмазбек Атамбаевка карата Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан кое берилишине байланыштуу чыгарылган өкүмдү жокко чыгарганы бүгүнкү күндүн жаңылыктарынын өзөгүн түздү. Жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти кайра териштирүүгө биринчи инстанцияга жөнөттү. Бул боюнча расмий маалымат чыга электе эле бүгүн Атамбаевди бошотот деген маалыматтар желдей тараган. Көрсө, бул кептин чындыгы бар экен. Анткени ушул эле күнү 1-май райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевди ден соолугуна байланыштуу чет өлкөгө чыгуусуна уруксат берди. Эске салсак, айыккыс ооруга чалдыкты делген Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013 жылы бошотулган. Болгондо дагы атайын рейс менен Орусияга узатып коюшкан. Ал ага чейин банги затын сатуу, куралды мыйзамсыз сактоо, адам өлүмүнө алып келген башаламандыкты уюштуруу боюнча айыпталып, 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Башкы прокуратура мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча ишти карап баштап, 2019 жылдын апрель айында аны Ички иштер министрлигине өткөрүп берген. Батукаев иши боюнча мурдагы чиновниктер кармалган. Тергөө менен кызматташа баштаган саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева үй камагына чыгарылган. 2020 жылы 1-май райондук соту Атамбаевди Кримтөбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошотууга буйрук берип, коррупцияны уюштурууга айыптуу деп таап, 11 жыл 2 айга кескен. Мен айтып берген мазырдагы айткам, мага каршы коюлган бүт жанагы тигинде кылмыш, мында кылыш деп жазып атканы, айтып атканы баары болбогон нерсе да. Бул мага каршы козголгон кылмыш иштердин эле баары тигилген кылмыштар да. Жок жерден ойлонуп тигилген. Бул видео болсо бүгүн тартылган. Анда бүгүнкү соттук отурумга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевдин келе жатканын көрүүгө болот. Эскерте кетсек, ага буга чейин издөө жарыяланган эле. Бирок Табалдиев Бишкекте ээн эркин жүргөнү айтылып эле жүргөн. Буга чейин сокулуктун төмөнкүчү айылы жапайы аборигендик түшүнүк менен жашайбы деп 82 жаштагы Борис Пак Нурпресске кайрылып, ага коркутуп бүркүтүү болуп жатканын билдирген. Анын айтымында ага коркунуч жараткан тарап 34 сотук жерин алып коюу максатында өзүн сабап, жердин документтерин уурдап, ал тургай 11 жаштагы уулун зордуктаттырган. Бирок аксакалдын бул боюнча кайрылуулары арыздары айрым милиция кызматкерлеринин шалаакылыгынан же өз кызматына жоопкерчиликсиз мамиле кылуусунан улам 3 жылдан бери иш чаң баскан абалда турган. Сделали на меня покушение, хотели на убийство. Но, слава богу, у меня жена спасла от смерти. Вот так я уже в течение 4 лет бегаю сюда, Сокуловский район, но никаких мер здесь не принимает. Нурпресстин Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы менен тыгыз кызматташуусунан улам Борис Пактын ишине байланыштуу бардык эпизоддор жандандырылды. Бул тууралуу Нурпресске Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Максатбек Мусаев билдирди. Пак Борис Александрович деген жаран бизге арыз менен кайрылган, 3 багыттагы арыз болуп атат. Азыркы кезде айта турган нерсе бул толук кандуу териштирүү иштери жүргүзүлдү. Эки тараптан тең. Арыздануучу тараптан дагы кимдин үстүнө карата жазылган арыз боюнча дагы тийиштүү комиссиондук экспертизалар жүргүзүлдү. Жыйынтыктары чыкты. Ошол жыйынтыктардын негизинде биз жакын арада ошо белгиленген мөөнөттө арыздануучуну жана кимдин үстүнө карата жазылган арыз болсо, ошол кабыл алынган чечимди кабыл алабыз, акыркы юридикалык чечимди кабыл алып туруп тааныштырабыз. Нурсад юридикалык компаниясынын юристтеринин кийлигишүүсү менен аксакалдын жер тилкеси боюнча маселеге акыркы чекит коюлду. Тагыраак айтканда, Сокулук райондук сотунун чечими менен Борис Пактын пайдасына чечилди. Ал чечим мыйзамдуу күчүнө кирди. Токмокто жашы жете эле кыздын зордукталышы боюнча маалыматты Нурпресс былтыр жай айларында чагылдырып, ал тургай журналисттик иликтөө жүргүзүп, окуянын изи менен улам жаңы учурларды аныктап, байма-бай коомго маалымат чыгарып турган. Негизги шектүү делген жаран менен жабырлануучу тараптын элдешип алгандыгына байланыштуу кыздын зордукталышы боюнча иш жабылган.
Бирок зордуктоонун изин жашыруу үчүн шектүү буга чейин соттолгон 28-29 жаштагы келинди жалдаганын кыздын апасы Нурпресске билдирген. Анын айтымында Роза Чиңгилбаева аттуу келин зордукталган кызынын аярлуу жерине колун салып, ички органдарын болушунча эзип айрып салган. Бул боюнча соттук отурум болуп, Чиңгилбаева өз жазасын алды. Чиңгилбаева Розага Чүй райондук соту 11 жыл 6 айга кескен. Ага наразы болгон Чиңгилбаеванын жактоочулары Чүй облустук сотуна кайрылган. Соту да Чүй райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. То есть Чиңгилбаева Роза 11 жыл 6 айга кесилди. Эскерте кетсек, зордукталган кыз менен шектүү элдешип алса дагы Нурпресс болору болду, боёсу канды деп кол жайып отуруп калган жок. Бул багыттагы бардык жаңылыктарды окуянын изи менен чагылдырып турат. Анткени жашы жете эле кыздын тагдыры жалпы коомдун тагдыры. Мындай маселеге Нурпресс кош көңүл карабайт. Эгер кандайдыр бир укуктук жактан жардамга муктаж болсоңуз же юридикалык кеңеш керек болсо, экрандагы номерлерге кайрылыңыз. Сизге Нурсаттын тажрыйбалуу кесипкөй юристтери жардам берет. Зарыл учурда акысыз юридикалык кеңеш берет. Бишкектеги азык-түлүк сатуучу гипермаркеттер кардарлардан баа тактасында көрсөтүлгөндөн дагы көп акча алары белгилүү. Мисалы, тактада 45 сом деп жазылып турган чай чекте 50 сом көрсөтүлүп, ошол акча алынат. Териштире келгенде түшүнүксүз себептер айтылат. Кардар 5-10 сом үчүн майдалангысы келбейт. Бирок ар бир кардардан кошумча 5-10 сомдон алып, гипермаркеттердин кожоюндары миллиондогон акчаны чөнтүккө салууда. Жакында эле Глобус гипермаркетинде бир эле учурда бир эмес 2 кардар ашык акча алганын тастыктап жаткан видеосу тараган. Керектөөчүлөр укук коргоо органдары системалуу көрүнүш боюнча чара көрөт деп ишенип, милиция кызматкерлерин чакырган. Ооба, антимонополияга дагы кайрылуу керек. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын инспекторлору аталган даректеги гипермаркетке текшерүү иштерин жүргүзгөн. Бул мамлекеттик орган бардык мыйзам бузуулар жоюлуп, кызматтык милдеттерин одоно бузгандыгы үчүн соода борборунун директоруна, соода аянтынын администраторуна, товарларды кабыл алуу зонасынын операторуна сөгүш жарыяланып, сыйлыктардан ажыратылганын билдирди. Бул коомго дүңгүрөп чыккандан улам кабыл алынган чечим. Ага чейин ушул Глобус гипермаркети деги эле жалпы эле соода саттык кылуучу жайлардын алишемдиги боюнча далай видео далилдерди кардарлар социалдык түйүндөргө жарыялаган. Эгер ошол далилдүү тасмалар боюнча антимонополия убагында чара көргөндө системалуу түрдө керектөөчүлөрдүн капчыгын гипермаркеттер каңтарып калууну токтотмок. Мына ушундай көрүнүштөрдү алдамчылык беренеси кашкайып чыгып турганын юристтер айтууда. Укук коргоо органдары гипермаркеттер менен ушул берене боюнча иш жүргүзгөндө ар бир кардардын акчасын тоноп, ошол миллиондогон каражатты көз боемочулук менен алмак эмес. Ушинтип системалуу көрүнүшкө айланмак эмес. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.